Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар? Эгер маанайыңар жакшы болсо, экрандагы быйтыкчаларды карап бир жылмайып коебуз. Кана балдар, өзүбүзгө жакшы маанай тартуулап алдык, Анда эмесе колуңарга кептериңерди, калемиңерди алып, бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү бурабыз. Бүгүнкү сабакта баштаардан мурда биз кыз балага жана уулга тиешелүү болгон жакшы сапаттарды аныктап алалычы. Бул жерден кызга жана уулга тиешелүү мүнөздөрдү көрсөткүлө. Икемдүүлүк албетте бул кызга дагы балага да тиешелүү мүнөз. Буну бирок көбүнчөсү биз кыздарга чукул карайбыз. Бул кызга тиешелүү мүнөз деп карайлы. Сүйкүмдүү, кыз дагы уул дагы сүйкүмдүү болуш керек, бирок бул дагы кызга тиешелүү мүнөз. Сылык кызга тиешелүү мүнөз. Жароокер бул эркек балага тиешелүү мүнөз. Камкор албетте балдар сөзсүз түрдө камкор болуш керек, анткени бул келечектеги бир кичинекей мамлекеттин башчысы болуп эсептелинет. Назиктик албетте биздин кыздарыбыз назик болуш керек. Баатыр ооба бул мүнөз эркек балдарга тиешелүү. Чечкиндүү албетте эркек балдарыбыз чечкиндүү болуш керек. Боорукер бул сапат кызга дагы эркек балага да тиешелүү. Буну биз эркек балага кетирели. Боорукер бул кызга да тиешелүү сапат. Эржүрөк албетте биздин балдарыбыз эржүрөк болуп чоңоюшу керек. Балдар, жакшы сапаттар жөнүндө айта берсек өтө көп болуп кетет. Анда эмесе биз буну токтото туралы дагы биздин темабызга кайрылалы. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз кыз адеби кымбат, уул адеби урмат. Бүгүнкү сабакта адептүү болуу жөнүндө ой жүгүртүүгө өбөлгө түзөсүңөр. Адеп билимиңерди калыптандырып, өзүңөрдү адептүү кармоого тарбияланасыңар. Элдик каада салтты, үрп адатты баалоого көнүгүп, улууларды урматтоого, кичилерди сыйлоого калыптанасыңар. Кыргыздарда мындай сөз бар, урууңду сактайм десең, уул тарбияла, улутумду сактайм десең, кыз тарбияла деп. Кыргыз эли уул кызына туура багыт берип, ден соолугуна кам көрүшкөн. Андыктан кыздардын, балдардын жүрүм-турумуна, ден соолугуна кам көрүү менен келечегибизди кура алабыз. Ата-эне наристени жарык дүйнөгө алып келгенден кийин балдарым акыл эстүү, адептүү болсо деп ар бир эле ата-эне тилек кылат. Ата-энебиз каалагандай бала боло алабызбы деп ар кимибиз өзүбүзгө суроо берип көрсөк болот. Ата-бабаларыбыз байыртадан эле адеп аклак маселесине олуттуу көңүл буруп келишкен. Кылымдар бою түзүлгөн элдик мораль ата-бабаларыбыз түзгөн улуу адептик иман нарт дөөлөттөр күнүмдүккө эмес түбөлүккө деп эсептелинген. Анда эмесе биз кыз баланын адеби менен уулдун адебин өзүнчө карап көрөлүчү. Кыз деген ыйманы менен сулуу, уяты менен улуу, абийири менен бийик болгон пенде. Кыз төрөлгөндө ар бир үйгө периштедей береке алып келген, куттуу аял затынын учуугун улаган, бейиш таманынын астында болгон эне болуп саналат. Кызы бардын ырахаты бар деп кыргыздар кыздын кырчачылуу деп кыздарды сыйлап, өзгөчө мамиле жасашкан. Үйгө көрк берген гүлдөй тутуп, аны назик асырап алышкан. Кыз өзүнүн үйүнө мейман деп саналгандыктан, бир эле өзүнүн үй бүлөсү эмес, туугандары, кошуналары ага өзүнчө мамиле кылышкан. Ал эми кыздар болсо бир көчөдө жашагандарга тегиз, түз, калыс, жылуу мамиле жасап, аларды сыйлап, ыйба кылып, улууларга адептүүлүгүн көрсөтүп, кичүүлөргө болсо үлгү болуп өскөн. Кыздарды тарбиялоодо эненин ролу жана жоопкерчилиги өтө чоң болуп эсептелинет. Кыргыз эли эзелдеден кыз баланын тарбиясына өзгөчө маани берип келген. Алсак, кыз бала төрөлгөн күндөн тарта аны өзгөчөлөп бакканга аракет кылышкан. Кыз кызыл алтын, кызы бардын назы бар дешип,
Кыздарда босогого отургузбай, төргө отургузуп, босогого отурсаң кедей болуп калабыз, жогору отур деп, сенин ордуң төрдө деп кызды аябай азектешкен. Ал эми ошого карабастан бизге кыздарга карата тыюулар болгон, ал тыюуларга карап көрөлү, кандай тыюулар болгон. Кыз бала эл барда чачын тарабайт. Кыз бала эркек баланы теппейт. Кыз бала эл барда казан аякты калдыратпайт. Кыз бала бутун ычкаштырып отурбайт. Кыз бала улуулардын жолун кесип өтпөйт. Кыз бала төккөн гүлдүн үстүн баспайт. Эми уул адебин карайлы. Уул бул тукум улоочу инсан, келечектеги кичи мамлекеттин ажоосу, камкорчусу. Ата баласы тон жаккасы деп кыргыздарда бекеринен айтылган эмес. Салтуу кыргыз үй бүлөсүндө эркек балага мамиле аны туура тарбиялоо менен байланышат. Ата-эне баланы жараткандыгы үчүн эмес, аны адептүү, акылдуу кылып тарбияландыгы үчүн эл алкышына ээ болот. Кыргыздарда атадан кем уул, атага тең уул жана атадан артык уул деген сөздөр айтылып келет. Бул сөздөр бата бергенде да айтылат. Уулдарга карата макалдарга карап көрөлүчү. Ата баласы болбосоң болбо, эл баласы бол. Атаңа көрсөткөндү балаңдан көрөсүң. Бала жакшысы атанын даңкы. Жакшы бала эр болот, жаман бала жер болот. Жаман бала тентек, жакшы бала элпек. Ооба, атанын даңкын көтөргөн дагы уул, ал эми атанын баркын жоготкон дагы бул уул болуп эсептелинет. Калыгул данышмандын гуманисттик этикасы насыяттайт. Орой айтсаң адамга жукпайт, орой сөздү киши укпайт. Сылык сыпа сөз жетет, ал мээге эмес жүлүнгө кетет деп. Ооба, кыз баланын дагы, эркек баланын дагы мүнөзү сылык, сыпа болушу керек. Эгерде сен башка бирөөгө орой мамиле кылсаң, сен дагы ошондой мамиле күтөсүң. Элдик кемеңгер Калыгулдун ишениминде оройлукту назиктик, сылыктык, ачууну тоскоолдук, сабырдуулук, жек көрүүнү мээрим жана сүйүү жеңет. Оройлукка назиктик, сылык менен жооп айтып, ачууну токтоолук, сабырдуулук менен бассак, жек көрүүнү мээрим, сүйүү менен жооп берсек, анда биз ыймандуу, адептүү кыз жана уул болуп чоңоебуз. Уюлам Теккерейдин дагы бир учкул сөзүнө назарыңыздарды салабыз. Басылган кадам адатка, адат мүнөзгө айланат. Мүнөз болсо бул тагдыр. Албетте, сен мүнөзүң кандай болсо, ошонго жараша тагдырга туш болосуң. Кана эми балдар, жогоруда айтылган учкул сөздөргө көңүл буруу менен биз сүрөттөрдүн жардамында макал лакаптарды чечмелейличи. Бул сүрөттө кандай макал катылган? Туура айтасыңар, бул жерде кызды үйдө кыл жатпайт. Экинчи сүрөткө көңүлүңөрдү бурабыз. Туура айтасыңар, бул жерде аттын көркү жалында, кыздын көркү чачында. Кийинки сүрөттү карайлы. Ооба, бул жерде кыздын көзү кызылда. Ана кийинки сүрөттү карайбыз. Туура айтасыңар, бул жерде балалуу үй базар, баласыз үй мазар. Ана эми бул сүрөттү карайлы. Туура айтасыңар, эненин ою балада, баланын ою талаада. Азаматсыңар, бул макал лакаптарды бат эле таап койдуңар. Кана эмесе балдар, биз бүгүнкү темада кыз адеби кымбат, уул адеби урмат деген теманы өтүү менен жогорудагы учкул сөздөрдү карап, карынын кебин капка сал дегендей, ата-энебиз улуулар айткан насаат сөздөрдү кунт коюп угуп, көңүлгө түйүп, өзүбүздү адептүү, ыймандуу, нарк насилдүү болуп чоңоюуга, келечекте жакшы адам болууга умтулуубуз керек.
Азыр баарыңар эле ушул ойго кошулсаңар керек деп ойлойм. Биз ошондо ата-энелерибиздин максат тилегин орундап, аларды эч качан уятка калтырбайбыз. Балдар, силерге үйгө тапшырма. Өзүңөрдүн жаман сапатыңар барбы? Ойлонуп көргүлө. Аларды жакшы сапаттарга алмаштырууга болобу? Адепсиз кылган учуруңар болгонбу? Ошол учурда кандай кылсаңар туура болмок? Ойлоруңарды баракка жазып келгиле. Бүгүнкү сабак ушу менен аяктады. Кийинки сабакка жолугушкунчакты саламатта тургула.